Sözümдү, меримдүү, ырайымдуу Аллахтын исми менен баштаймын. Саламым жалпы кыргыз элине, момун мусулман бир туугандарга, жети областта Думанда жашап жаткан бир туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум, рахматуллаху ва баракатуху. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мусулман бир туугандарым. Мына бүгүнкү күндө жогорку кеңеште эмне талкуу болуп атат? Толко талкуу казино болуп атат. Ушу казино талкуу болгондон бери Аллах Талактын кырсыктары секинден келип атат, байкап атасыздарбы? Күн ачылбай туруп, жап, канча жерлерди сел алып, канча жерлерди суу келбейт деген жерлерде суу келип, суу ташкын болуп атат. Ошол нерселерден силер кабардарсыңарбы? Мен ушу жогорку кеңеште депутаттарга кайрылат элем. Урматтуу жогорку кеңештин депутаттары, силерди эл шайлады да, же өзүңөрчө өтүп кетти дейин десең андай болбойт. Таза шайлоо өтүп, бирок силерди эл шайлады. Бирок ошо силерге азыркы өкмөт казинонун документин алып келип, казино ачайлы деп таштап коюп атканда, бир депутат чыгып туруп силер сүйлөп атасыңарбы? Бизге кичине убакыт бергиле, биз барып туруп, биз эл шайлаган бизди, ушу эл менен барып бир кеңешип келели деп туруп, өзүңөрдүн шайланган жериңерден келип туруп, эл менен жолугуп, элден сурабайсыңарбы? Калайык эл, биз силер бизди мени шайладыңар эле. Ушундай бизге бийлик жактан казино ачайлы деп келип атат. Эмне кылайлы десеңер, башыңар иштебесе, силерге эл айтып берет. Же ачсын, же ачпасын деп. Анан барып айтасыңар. Эл каршы чыгып атат чындап эле депчи. Чындыгында барган сайын элди укпай барат атасыңар. Өзүңөр туруп эле шайлап коюп атасыңар. Каршы чыгып сүйлөп туруп эле аягында добушка өткөрүп атасыңар да. Силер акыры эл адамсыңар. Бизди Садыгул Кожоевич айтмакчы, биринчи бийликте бутакта эл турат деп айткансыңар. Эл турабы? Силер элдин атынан сүйлөп атасыңар. Бирок эл менен эсептешпей атасыңар, алды элди ham укпай атасыңар да. Сүйлөгөн коммент чыккан интернетиңердин эми видеосун түгүн карасаңар, комменттерин окуп атасыңарбы? Толко налаты ачпаш керек. Араларында кичине ачыш керек деп атат. Бу бийликте күнөө жок. Күнөө жогорку кеңештин депутаттарында. Ачык эле айтайын. Колдобой койсоңор деле болот эле. Бир туугандарым, эл менен бир эсептеш керек, силер эл шайлады. Эртең ушул бийлик силердин алдыңарга келип туруп, эми бийлик ар нерсе кыла берет, акча бюджет көтөрүш үчүн. Эртең ушу бийлик келип туруп, силердин алдыңарга адамдар бир бөйрөк менен жашай берет экен, Кыргызстанда бизге ушу адамдын бир бөйрөгүн алганга бизге бир мыйзам чыгарып бергиле десе, жок деп туруп, ага да каршы, ага да макул болуп бересиңерби деп мен коркуп калдым чындыгындачы. Жок деп туруп аягында колдой береткенсиңер да силерчи. Жакшы депутаттар бар араңарда. Жаманы дагы бар. Аны чын айтыш керек да. Баягы койдагы аксагы менен миң дейт го. Ошондой эле болду. Эл менен эсептешпей калдыңарсыздар. Эл менен элдин бир пикирин келип угуп койбойсуңарбы? Казино харам, ооба туура. Бирок өкмөттө күнөө жок да, өкмөт ар документтин көтөрүп келе берет да, биз эптеп бюджет толтурушубуз керек, мындай кылышыбыз керек, андай кылышыбыз керек деп алып келе берет. Бирок ошо элдин атынан келген деп силердин алдыңарга алып келип атат. Силер болсо туруп тургула, бизге убакыт бергиле, биз эл менен бизге бир 10 күн убакыт бергиле, биз бүт эл менен жолугушуп келели, ким каерден шайланганбыз ошол жерден барып жолугушуп келели деп бир депутат айттыңарбы? Айткан жоксуңар. Ушуну ham ойлонуп койгула, жогорку кеңештин депутаттары. Эл бийликте биринчи бутакта эл турат деп туруп келтирип атасыңар бояктачы. Бирок мен деле ушуну угуп туруп кантип сүйлөбөй коём? Мен деле Кыргызстанга салымымды кошкум келет, Кудайым буйрса. Келиңиздер, бир туугандарым, жогорку кеңештин депутаттары, бириң менен урушуп атасың, бириң шылыңдап атасың, бириң кыйматчылык кылып атасың. Рас колдойсуңбу? Колдо. Эртеңки күндө ушул бийлик бир нерсе болуп, бир чалынып, бир нерсе боло турган болсо, ушу 90 депутат базыр, бардыгын чекеге чыгып туруп аласыңар да, жок бизде эмес, ушу бийлик алып келген деп, жок, күнөө силерде, силер колдоп берип атасыңар аны. Ошо нерсеңерден чыгарбагыла, бир туугандарым. Аман болгула, эсен болгула. Ассаламу алейкум, рахматуллаху ва баракатуху.